Жайдын аптабында жашыл шивердин үстүндө эки адам жатты. Күндүн ачуу тийген нуруна карабай, таза абадан кере-кере дем алып, чегирткенин чыртылдаганын дыңшап, каалгып жылып бараткан ак булуттарды тиктеп, чалкалап жата беришти. Тиги шахтадагы чаңдан чыккан экөөнө бул көк шибер шырдактай сезилип, жаандан кийин табият сергип, тазара түшкөн сыяктуу жыргап калышты. Булар тиги шахтада иштешет. Жумуштары оор, опурталдуу. Көп учурда өмүрлөрүнө коркунуч келген жагдайларга туш болушат. Батыр, сен эмне болуп бул жумушка келип калдың эле? Эми төрөлгөндө эле шахтада иштеп калбасаң керек, Батыр, угуп атасың мени? Эмне дедиң? Сен бул жакка кантип келип калдың эле деп атам. Шахтада иштегенди эмнеге тандап алдың? Эми башка деле жумуш толтура го? Эми кандай десем? Бул эми узун окуя. Баатыр тамагын түзөп, көмкөрөсүнө оодарылып жатты да, оор үшкүрүп алып сөзүн баштады. Мен мурда пиво ташып иштечүмүн. Ал учур таптакыр башкача болчу. Таң аткандан кечке чейин арабага эки атты коштоп алып, пиво ташып жүрчүмүн. Бирок ошол жумуш менин жашоомду тозокко айландырбадыбы. Улам бир пивоханага токтоп, пиво түшүрүп берчүмүн дагы, эс алганча андан ичип алам. Улам бир пивоханадан бир стакандан иче берип, көп өтпөй чынык аракечке айландым. Аракечтерге толгон ал ыплас пивоханалар менин экинчи үйүм болуп калды. Үйдө аялым, кичинекей кызым экөө күтүп отурчу. Бирок ал кезде алар мага ашыкча жүк сыяктуу сезилчү. Ичип алып келгенимде алардын кайгылуу караган көздөрү менин ачуумду келтире берчү. Бир жолу адаттагымдай эле пивоханада отургам. Бир маалда эшик акырын ачылып, кызым кирип келди. Бака-шака түшкөн аракечтерди аралап, улам эки жагын каранып, кызым мен жака жакындап келе жатты. Акыры ал мени көрө коюп, бир аз тайсалдап токтой калды дагы. Анан жаныма келип, мени жеңимден тартып, кулагыма шыбырады. Ата, жүрүңүзчү үйгө кетели. Апам сизди күтүп жатпайбы? Үйдө сонунда, ата. Жүрүчү, ата. Кетеличи. Анын шыбыры бул бузулгандардын уюгунда кулагыма ушунчалык жагымдуу болду. Мен туруп, аны менен жөнөгөнгө камданып калдым. Ошол маалда элдин баары мени карап калганын байкадым. Баягы кыжыгуучу токтоп тынчый түштү. Арасынан мени мыскылдуу караган көздөрдү да көрдүм. Ошол замат мени өзүм түшүнө албаган бир сезим ээлеп алды дагы, ачуум келип кетти. Бул аялынын көзүн карап калыптыр деп жатышканса да, буга өзүмдүн арсыз абалыма кыжырым келгени да кошумча болуп кетти көрүнөт. Кыскасы, кызыма ачуу кыйкырык менен атырылдым дагы. Колунан дектеңдете жетелеп, пивоханадан сүйрөп чыгып, ыйлаганына карабай сыртка түртүп жибердим. Анан кайра ичке кирдим. Өзүм ачуум келип, эс учумду жоготкучу ичиптирмин. Эртеси да, анын эртеси да, ошентип көзүм ачылбай жумалап иштим. Бир күнү түшкө маал эшикти бир тээп, үйгө кирип бардым. Чочуп кеткен аялым мага колун көтөрө жаңсап, жалбара акырын дегендей ишарат кылды. Эмне болуп кетти анчалык? Кызыбыз катуу ооруп жатат. Жок дегенде бүгүн акырын болчу. Менин кичинекей кызымдын денеси от менен жалын болуп, бурчта төшөктө онтоп жатыптыр. Эмне? Абалы чын эле аябай начарбы? Ооба, өтө оор. Аябайбы? Касым, ошол убактагы абалымды сага толугу менен түшүндүрүп бере албайм. Балким сен бала жоготуу деген эмне экенин билбесең керек. Кызымдын жанына отура калып,
чекесинен сылайын дегенимде, ал мени үрөй уча жалт карады. Ата, кетчи. Кызым, Кет, ата, кетчи. берекем, алтын кызым. Жок, ата, кет. Жолоба мага. Кет, ата, кет. Ошентип мен эшикти көздөй кетмейинче кызым тынчтана албай мени кубалай берди. Эшиктин түбүндө 2 саат каккан казыктай турбадымбы? Билесиңби? Ошол 2 саат мага бүтүндөй кылымга тете болду. Кызымдын онтогон үнүн угуп, кыйналып жатканын өз көзүм менен карап турдум. Аялымдын жаны чыгып бара жаткан кызыма сууртатканын, улам чекесин сүртүп, колун кое бербей ыйлап отурганын карап турдум. Мен кызыма баргым келип, кадам таштаганымды байкаар замат кызымдын тынчы кетип, мени кет деп ишарат кылып жатты. Кет, ата, кет. Жолоба мага. Мен ошол жерде кызым келгис сапарга узап кеткиче турдум. Ошол 2 сааттын ичинде менин бүт жашоом көз алдымдан өттү. 2 сааттын аралыгында эмне сепсем ошону уруп алдым. Ошол 2 сааттын ичинде бут алдымдагы жер 2ге бөлүнбөдү. Ошол 2 саатта тозок эмне экенин түшүнгөнсүдүм. Билесиңби? Ошол 2 саат бою Кудай мага тынымсыз сүйлөп жатты. Андан ары эмне болду? Андан ары мен жумушумду алмаштырып, ушул жакка келдим. Кудай да эстебеген. Күнөөлүү жашоом ушундай азапты салган менин башыма, Касым. Ичимдик башында таттуу, кызыктуу, рахаттуу көрүнөт. Бирди татып көрөсүң, түйшүгүңдү унута түшкөнсүйсүң. Экинчисин, үчүнчүсүн ичесиң. Ичкилик сени күнөөгө түртөт. Бир күнү ал күнөөнүн ачуу даамы оозуңа келгенде, андан бар күчүңдү жумшап качасың, жанталашасың. Сен тыбырчылаган сайын сазга тереңдеп баткан сыяктуу күнөөгө батып кете бересиң. Күнөөнүн азабынан бир гана жараткан Кудай сууруп чыгат. Башка жол жок. Абалыңды билип турган, сени куткаргысы келген боорукер Кудайга кайрыл. Ичкиликтин азабынан бир гана Ыйса Теңир куткарат.